Kırgız'dan. Жігіттер, бүгін мен сілерге сырларымды açам. Сунсунса, Бұл эмне агай? Кыргызча отырғанда ажыдардың башы. Менің башым эч орубайт. Орыған емес тағы, орубайт тағы. Таш менен ұрсаң да орубайт. Темір менен ұрсаң да орубайт. Бина, чық. Ур мені башқа. Аха, қолым. Тұра. База. Çık sen de. Başka uр beni. Kolun orudu mu? Жоқ агай. Anda uр da. Emiçi. Жоқ агай. Organ yok. Anda bolga küçümeyen ur. Boldu jet. Turar. Şimdi kaldı. İkinci sır. Cançinça. Kırgızca oturmuşda acıdardın içi. Benim içim oruvay. Atsan da oruvay. Bin açık. Tepmen içke. Aha, kum. Baza. Sen celle koy. Üçüncüden. Laumahi. Lamanhi. Kırgızca oturganda bu acıdardın muştu mu? Bir açık bulacak ha. Bir. İki. Üç. Baza. Çık sen. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. 3097, 3098, 3099, 4000. Dur sen güreş gör. Sana kung fu yarışmayın. Sen güreş benim aşkım. Sen mal bulantı ver. Үйді. Салам достар. Әр біріміздің үйімізде светті күйгізіп өшірген включатель бар. Выкл. Апаңыз балам светті өшіріп қой. Кемелі өшіріп атады. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөнү включательге. Жолдош включатель катарда жокер каней болуу сиде өчүргөн келди. Көрсе бұлар өшіріп атқан тұрбай. Бұлар аскерге дайырданып жатқан балдар. Повестка келіп өзінің тез уақыттың ішінде қант алып жүріш тұрышын аскерге барып келген байкеси же досу үйретіп жатыр. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөнү включательге. Жолдош включатель катарда жокер каней болуу сиде өчүргөн келди. Же болса елестеткілі, 9-шы рота кино тасмасына кирбей қалған кадрлар. Парчанка түздөн 1 саат түз тур. Түздөнү включательге. 100 нарядов вне очереди. Жолдош включатель катарда жокер каней болуу сиде өчүргөн келди. Я? Жолдош включатель катарда жокер каней болуу сиде өчүргөн келди. Ты на ушко скажи!
Менин оюмча булар светти гана мынтип өчүрүшпөйт. Жолдош муздаткыч, мен сизди ачып 1-2 помидор алып тамак жасаганы келдим. Жана эң аягында Жолдош унитаз, катардагы жоокер Ганыбек уулу сизди агызганы келди. Дүйнөдө статистикага ылайык ар бир 3-чү адам коңурук тартат. Арасында балдардын саны 5%, жаш жана орто жаштагы балдар 15-тен 30%ке чейин. Чоң кишилер арасында 40%ке көбүрөөк. Андай эмесе кийинки видеону көрөбүз. Стоп, бул жерде ит эмес адам жөнүндө сөз болуп аткан, туурабы? Ошондо балким иттердин 1% коңурук тартат. Жалгыз ушул ит гана. Бул ит адамдай эле коңурук тартат экен. Ачкиси да бар экен. Байкуш айыбай чарчаптыр. Кече түнү менен дискотекада жүр да иттер менен. Анан үйүнө келип жаккузиге жатып эс алып атат. Оозуна сигара, колуна чипсы гана жетишпейт. Бул ит адамдай коңурук тартса, ошондо тамакты вилка, кашык менен жеп, анан жок достор, бул мурунку видеобуздун уландысы окшойт. Жолдош Курчатов катардагы жоокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Байкасаңар аягында бирдекени эстегенде эле чочуп тура калды. Туй ата, жумушка кечиктим. Эртерээк баш керек ата, шеф талкалайт. Баса достор, үстүндөгү футболка NSI Кыргыз бренд дүкөнүнөн алынган. Ыраазычылык билдиребиз. Билбейм бул видео каякта тартылган, ким тарткан, бирок мага жакты. Бирок бир нерсе жакпайт. Достор, видеону тартканда узунунан эмес, туурасынан тартып жүргүлөчү суранычы. Телевизор мындай турбайт да, туурабы? Элестеткиле, биз да камераны мындайынан кармап туруп жылдырып тартсак эмне болуп кетет? Эми видеону карайбыз. Же булар да жанагы видеодогудай болуп, армияга даярданып атат. Барчанка түздөн 1 саат түз тур, түздөнү Курчатовге. Жолдош Курчатов катардагы жоокер Каныбек уулу студия өчүргөн келди. Эм фантазияны кошобуз, элестетебиз, бул БТР сыйкырдуу. Анан ар ким келип өзүнүн каалаган нерсесин алып кетет. Же бул балдар жана танчики оюну бар го, ошого аябай берилип кетип, апасы интернетти өчүрүп салса, анан эшикке чыгып ойной башташты. Спецэффект жетишпейт. Өзүңөр көргөндөй бул видеодо эки аял урушуп кетип, машинелер менен кагышып атат. Машинелери менен, жо, машине. Курал жарак менен эмес, машине менен кагышып атышат. Эмне, Красноярскийде ушунчалык эле жашоо керемет. Машинелерин аябай кагышып атышат. Так, разберемся. Буларга эмне болуп кетти экен? Сен деген меникинде көйнөк кийип алдың. Сен деген мен өткөн светофордон өтүп кеттиң. Сен менден биринчи бип дедиң. Четте тургандарга карагыла. Алар күйөөлөр да. Бирөө бирөөсүнүн баласы. Анан алар эми өзүлөрү эркекчи чечип алсын деп четте турушат. Негизи булар үчөө болчу да. Бирөө токмок жеп, машинеси жарактан чыкты. GTA деген оюн бар го. Аны көбүнчө балдар ойношот, да. Бирок GTA-ны кыздар да ойношот экен, бирок мындай реалдуу жашоодо. Красноярск булар үчүн Vice City. Биз билбей аткан турбайбыз. Булар деген ушинтип коштошот. Давай, подружка, пока. Пока. Элдер Запорожецке жетпей жүрсө, булардын кылганын карагылачы. Кымбат машинелерди талкалап атышат. Запорож саткандар жок беле? Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, NSI Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетели. NSI Кыргыз бренд дүкөнү, Кыргыз бренд дүкөндөрдүн Кыргыз бренд дүкөнү.
Эми кайра шаардан айылга сапар. Балдар көчөгө чогулганда эмне кылышат? Кыздарды карашат, жөн эле күрөшө беришет, анан сальто жасашат. Вай, билинчи болбой калды. Болбой калса балдар эмнеге күлүп атат? Чотто не то. Же тиги бала сальтону билбейт го. Экинчи аракетин көрөлү. Давай. Оппа, зато аракети күч болчу. Тиги балдар ушуну эле күтүп тургансып, аябай жарылак аткырышты го. Же сальто жасаганда дайыма эле жыргат. Жок, жанындагы балдардын баары сальто жасаганды билет да. А биздин бала жаңы эле үйрөнөт. Балдар турган жерди карасаңар. Балчык болуп калганда, көптү күрсө көлүп. Биздин эстрадада кээ бир ырчылар ушул бала сыяктуу. Шоу бизнесте кичине көтөрүлөт. Бирок бат эле оңкосунан түшөт. Же болбосо атасы менен баласынын маеги. Балам чоңойгондо ким болосуң? Ошка симка сатып иштейм ата. Ой, ошо да жумуш бул. Анда каскадер болом. Балам ошка симка эле сат, Кто проживает на дне океана? Кыскасы Спанч Боб мультфильминин баары жакшы көрөт. Көпчүлүк да коюнчу. Айрыкча кичинекей балдар. Бирок ошо Спанч Бобтон корккон дагы балдар бар экен. Бул бала Спанч Бобтон ушунчалык тажаган, же болбосо Спанч Бобту биринчи жолу көрүп атат. Ладосидан! Баклажан! Ладосидан! Бай куш бала. Жок, бул оюнчук тиги баладан момпосу сурап атат да. Жок. Апчу сурап атат, апчу. бек апчу. Апчу на апчу. Апчу берчи. Бул видео ужас киного да окшош экен. Триллер өзүнчө эле. Где детонатор? Говори, где он? Ты бы не отдал его человеку из толпы. Говори, где он? Же болбосо. Байке, мен сизди жумушка чакырам. Так, сиз деген ордошкондон кийин артыңыздан 3 киши алып келесиз. Сетевой маркетинг дебейсиңби? Ооба. Жок, айланайын, жөн эле кой. Же болбосо согушта болгон окуя. Рядовой Мадраваш, мага жардам бер. Чабуулга, качпа. Азыркы балдар аскерден ушунтип эле качат. Мен деле качкам. Иши кылса чоңдор. Кичинекей балдарды мынтип коркутпай жүргүлө. Психикасын өлтүрөсүңөр. Тем более Спанч Боб менен. Азыр болсо селкинчекти кыздар гана тебет дегендер үчүн видео. Видеодо балдар ойноп атат. Же ойнобой эле. Аз көрөсүңөр. Мынакей ушундай. Селкинчекти элдер башкача тепчи эле түшүнүп койгула, балдарда жаз келип гармондор ойноп аткан кезде. You're beautiful. Же булар убагында баардыгында эле брейкерлер болчу. Булар ойнобой эле балким тигини кыйнап атышат. Айтасыңбы? Айтпайм. Айтасыңбы деп атам. Карызды качан бересиң? Кой турлачы. Балким тиги айланып аткан бала кыз. Эки бала кыздын башын айландырып атышат. Сен бир карап койсоң жүрөк езиле. Байке деген сөзүң жаным сезиле. Же булар көлдүктөрбү? Учкусу келип. Жок. Бул деген поле чудес телеберүүсү Кыргызстанда. Будете вращать? Да. Кыскасы бул видеого любой музыканы койсоң жарашып калышты экен. Excuse me.Ансамбль колсоңуп сизге. Жок, буга бардык эле музыка төп келе бербейт экен да. Ошондуктан Excuse me. балдар кыздардын көпчүлүгү машыгуу залына барып, фитнес клубтарга барып, жай мезгилине даярданып аткан кез. Керек болсо уйларда. Жыгыр. Калып калдың, ой, жыгыр тез. Тез, бер, эки, бер. Көрдүңөр да. Кыскасы ха-ха. Керек болсо тренери да бар экен.
Жығыр! Қалып қалдың, ой, жығыр тез! Тез, бер, екіп, бер! Байқұшты неге чұрқатып атады? Чынле салмақ қуып атқандай да? Жығыр! Қалып қалдың, ой, жығыр тез! Тез, бер, екіп, бер! Бер, екіп! Рокки. Же сүтін сауып алып қашып кетті. О, братан, андай қылғаның болбойт да. Уктап атканда бир чака сүт шыпырып кетtirсең отым эле. Алып кел сүтүмдү бер кай. Ой, токто бер келди отам. Белки Байкенин сүйлөгөнүн окумуш экен. Бул тиги машинеден сүйлөп аткан үн кишиники эмес. Уй, чересчур семирип кетип, анан бука аны арыктатып аткандагы кербес. Же бул бир трагедия. Сүйгөн букасын мясокомбинатка алып кетип атса, уй ыйлап артынан чуркап алган. Мына, керек болсо уйлар дагы арыктай баштады. Силер отура эле. Кайсы жаныбарларды сүйлөгөнгө үйрөтсө болот? Толтугуш, карга, мышык. Мышык. Станбекті! Ой, айт бұл. Станбекті! Сталбек дейби, же Станбек дейби, же Русланбек. Иши кылса бир баланын атын айтканга үйрөтүп атат. Неге? Менимче тиги мугалим экөөнү бир комнатага камап коюшкан да. Анан аябай скучно болуп кетип, анан ушундай атат. Ой, айт бұл. Станбекті! Ох, жок. Станбек деген тиги өзү. Жана тартып атпай, ошо өзү да. Өзүнүн атын мышыкка үйрөтүп коеюн деген да. Анан досторунун алдына мактанайын деген. Балдар. Мен мышыгым, менин атымды билет. Кой. Кана. Мышыгым айтып койчу, мен ким элем? Менин атым ким эле? Байкадыңарбы? Жок. Бул деген милиция бөлүмүндө болгон окуя. Сурак учуру. Так, айт, чычканды ким өлтүрдү? Станбекпи? Станбек деп жаз. Байкуш мышык жүдөп калды. Кайла Станбек деп туруп атса, албетте жүдөйт. Мыйоологон үнүнөн мышыктын тажап кеткенин байкаса болот. Балки мышык чын эле Станбек деп атат, бирок тиги түшүнбөй атат. Станбек. Ой, деп атпаймынбы мына Станбек. Ооба, сеникичин. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Энесай кыргыз менен дүкөнүнө ыраазычылык билдирип кетебиз. Анткени ушундай сонун, мынакей Талас деген ушул сыяктуу сонун свитерлер, футболкалар Энесай кыргыз бренд дүкөнүндө сатылат. Энесай кыргыз бренд дүкөнүнө келгиле, алгыла, кийгиле. Эшекке мингенден коркпойсуңарбы? Гилтейген итти көргөндөчү. Эшек минип келатып гилтейген итти көргөндөчү. Жок эми кулаган балада эмне күнөө дейм да. Болгону ит эшектен, эшек иттен эле коркуп кетти. Ортодо эшек минген бала жабыркап калды. Экидөө урушса ортодо чымынга жаман деген ушул. Эми иттер негизи эч нерсе оюнда жок жаткан. Анан так көз алдынан эшек чыгып калса чочуйт да. Эми эшек деле эч нерсе оюнда жок, жакшы эле келаткан. Анан так көз алдынан гилтеген ит чыкса чочуйт да. Негизи ит мурда тиги эшек минип келаткан балага тийишип анан качып жүрсө керек да. Анан кокусунан кармалып калды. Бирок ДТП болот го, авария. Анан ошо авария болгон жерден кээ бир кылмышкерлер качып кетет го. Ошондой ситуацияга окшош. Байкасаңар туугандар, тартып аткан бала баарын билип тургандай, атайын жасагандай керек. Кептин баары тиги баланын каткырганда жатпайбы? Мейли эми. Зато бизге мощный материал болду, ойтобого. Короз кантип кыйкырат? Эми биздин корозду көргүлө. Бул болсо туберкулез менен ооруган короз. Кыйкырып келатып, жөтөлүп кетип атат да. Туугандар!
тамақ ооруп кетип мындай ийилеп аткандай. Негизи жашоодо кальян же тамекини биринчи жолу чеккенде ушундай эле болот. Короз мынтип отурса тоокторду эле туубайт го дейм. Же бул кыйкырып келатып бир нерсени көрүп калды. Дагы ошондой байкасаңар, кыйкырып келатып кыткырып кетип аткандай да. Же болбосо от ала албай аткан машина. Кийинки видеону абайлап көргүлө, Мына нерви жука кыздар, жүргөмүш-мөргөмүштөн корккондор көрбөлү.